Дүйнөдө 17 миллиондой кыз мектепке барбайт. Бир күнү 35 жаштардагы келинди жолуктуруп калдым. Ал 7,5 жаштагы кызын өз денесин сатып иштөөгө мажбурлап жаткан экен. Кызы тапкан акчага калган кыздарын багууну көздөгөн. Дүйнөдөгү сабатсыздардын 3төн 2си аялдар. Ичиңдеги 7-чи ымыркайыңды эмне кыласың деп сурасам, ал эркек болсо багып чоңойтуп билим берем. Ал кийин акча иштеп табат. Кыз болсо төрөлөрү менен эле өлтүрүп салам деди. Мектепке барбаган кыздар эртеле боюнда болуп калуу коркунучунда. Мен бул менин маселем эмес деп басып кете албадым. Анткени ал мага таандык көйгөй. Жарым саатка жетпей Протсахан долбоорунун идеясы келди. Бул коомчулукта эркек балдардын баары мектепке барат, бирок араларында кыздар жок. Бул туура эмес эле. Биз жаш активисттер үйдөн күрүч, буудай сыяктуу азыктарды чогултуп, ата-энелерине келип, кыздарын мектепке жөнөтүшсө, азыктарды бере турганыбызды айттык. Бул ыкма иштеп кетти. 2-3 жылдан кийин коомчулук өзгөрүүнү сезе баштады. Андан кийин ата-энелерди көндүрүү оңоюраак болуп калды. 2010-жылы иштей баштагандан бери Протсахан 3000 көчө балдарын жана жаш кыздарды окууга шыктандырды. खासकर उन लड़कियों के लिए जो कि मतलब फैमिली तो Үй бүлөсү окуганга уруксат берип жатканы кыздар үчүн маанилүү. Алар убактысын керексиз нерсеге жумшабашы керек. Кыздардын өздөрүнө ишенишине жана ийгиликке жетишине мен үлгү болуп бере алам. अपना दिल लगाओ अगर तुम ये सब अगर तुम्हारा मन ने लगने लगा तो तुम जरूर पूरा कर लोगे उस चीज को मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी हर इंसान Бул жака келгенге чейин кыздар турмушка чыгып, бала багуу менен гана алек болот деп ойлочумун. Протсаханга келип көзүм ачылды. Мугалимдер өзүмө бекем турууга, туура эмес нерселерге каршы күрөшүүгө үйрөттү. 10 миң балага бир нерсени жасап койгуча, бир бала үчүн 10 миң нерсени туура жасаганыбыз маанилүү. Алар өз коомчулугун өзгөртүшөт.